оор жеңилге кыйышпай, түтүп келет мугалим, окуу салтын жок кылбай, күтүп келет мугалим, жакшы жолдо иштесең, багыт берет мугалим, келечекке ишеним берип келет мугалим. Демекчи, мен Ишигеева Оксана Джебалдыевна Сузак районуна караштуу номер 40 Мамат Камбаров атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин биология мугалими болуп ийгиликтүү эмгектенем. Кесибим мага абдан жаккандыктан иш күндөрүм ойдогудай уланып, окуучуларыма билимге карай жол көрсөтүү менен алектенип, кызыктуу өтөт. Анда кеп менин педагогикалык ишмердүүлүгүм жөнүндө болсун. Бакыт дебейм мына мындан башкасы, балдар менен өткөн өмүр күлөмүр, саламатсызбы эжей деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бир өмүр. Ойлор менен таң атып да өтүп кеч, болуудамын балдар менен кешиктеш, мындан өткөн бакыт жоктур өмүрдө, мен мугалим пайгамбарга кесиптеш. Ачуудамын окуучунун дүйнөсүн, ачсын баарын аруу дүйнө издешсин, бактылуулук таалайлуулук өмүрдө, кийгениме мугалимдин күрмөсүн. Ооба, дал ушинтип өз кесибимди жан дилим менен сүйгөндүктөн коомубузга керектүү заманбап жаштарды даярдоо, келечек муундардын алдында мойнундагы милдет катары кабыл алып, дилгирлик менен изденүүнүн үстүндө сабак берип келем. Технологиянын өнүккөн учурунда замандын талабына ылайык электрондук тесттерди өткөрүү, экранга чагылдыруу, онлайн сабактарды уюштуруу жана башка усулдар менен иштеп, талыкпай эмгектенем. Муну менен эле чектелбестен, азыркы зет муунду өзгөчө эмгекти талап кылат эмеспи? Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, адам болуу ар күн сайын кыйын дегендей, окуучуларыма биринчи койгон талабым адамгерчиликтүү, тартиптүү болуусу үчүн адамдык сапаты боюнча иштөө. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп улуу Исхак Разаков айткандай, өздүк тазалык, коомдогу тазалыкты сактоосу жана өзүн тыкан, тың алып жүрүүсү ийгиликтердин башаты болгон сыңары. Бул сапаттарга ээ болуш үчүн окуучуларымды үндөөнүн үстүндө дайыма тынымсыз эмгектенем. Окуучуларымдын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү, алардын физикалык, интеллектуалдык, эмоционалдык өнүгүүсү өтө маанилүү. Чыгармачыл потенциалы жакшы өнүккөн окуучуларымдын фантазиясы күчөп, креативдүү ой жүгүртүү алып, сөз байлыгы мол болот. Демек, адамгерчиликтүү, тартиптүү, тазалыктуу чыгармачыл сапаттар болгон жерде сапаттуу дагы билим болот. Ийгилик деп эмнени түшүнмөкчүмүн? Ар бир күнү кылган иш-аракеттерибиз оң натыйжага карай жол ачса, жакшы иштерди кылып, алардын майнабын ала алсак, жакшы ой-максаттарды кое алсак, жана алардын өтөрүнө чыкса, ошол менин ар бир күнкү жетишкендиктерим, жеңишим, ийгиликтерим деп эсептейм. Окуучуларымды дагы ийгиликке карай алган сапаттары түз жана байсалдуу болуу үчүн тынымсыз эмгектенем. Менин ийгиликтеримдин башаты ушул мектептен башталды. Ал кездеги менин шыктандыруум, дилгирлигим күчөп, классым менен чогуу көптөгөн иш-чараларды, коомдук иштерге катышып, өзүмдүн кесибимди аркалап келемин. Убакыт деген учкан куштай зымырап, тез эле өтүп баратты. 2001-2002 окуу жылында биология предметинен район аралык семинар өткөрүп, келген мугалимдердин купулуна толуп, ийгиликтүү сабак өтүп бердим. Ушул менин биринчи ийгилигим деп эстен кетпейт. Андан кийинки ийгилигим айыл өкмөттөгү окууларга катышып, сертификаттарга жана грамоталарга ээ болдум. Мектеп жааматы дагы жетишкендигимди белгилеп, көптөгөн номинациядагы сыйлыктарды беришти. Бош мезгилимде ыр жазам, макалаларым, кроссворддорум гезит беттеринен орун алган.